Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Ош гуманитардык педагогикалык институтундагы болуп жаткан акыркы кабарлар топтомун тааныштырган Мурас телестудиясы назарыңыздарда. Көрсөтүүнү мен Мадина Сейдали кызы тааныштырам. Алгач бул чыгарылышта. Тил илими баарыбыз үчүн студенттардын илимий конференциясы ОГП'де. 10-чы эл аралык илимий практикалык симпозиум окуу жайда. Окуу жайдын студенти Азия биринчилигин багындырды. ОГП'нин студенттери Россиянын Екатеринбург шаарынын Урал университетинде. Окуу жайда таланттуу перилердин таймашы болду. Жыл сайын салтка айланган факультеттер арасында өткөрүлүүчү ОГП периси 2019 кароо сынагы жыйынтыкталып, жеңүүчүлөр аныкталды. Мында студенттер өздөрүнүн ар тараптуу өнөрлөрүн көрсөтүү менен биргеликте көрүүчүлөргө шаңдуу маанай тартуулашты. Майрамдык иш-чара тууралуу кийинки чыгарылышта. Аталган сынакка окуу жайдын ар бир факультетинен тандалып чыккан 6 студент катышып, алар жободо көрсөтүлгөндөй саламдашуу, акыл кара чач, стилдүү пери жана таланттуу пери деп аталган 4 тапшырманын негизинде сахнада өздөрүнүн чыгармачылык чеберчиликтерин жана өзгөчө өнөрлөрүн элге тартуулашты. Кубанып турам көргөнгө, кутмандуу элдин жабалын, кымбаттым журтум силерге, кызыңар айтат саламын. Бурбугүткөн жанына, жарашып ыйман назына, кыздан чыгып жаркырап, Нестан деген кыз келет. Мен да ошол улуу элдин кызымын. Кымча белдүү кыргыз көйнөк кийинген, назик жанмын, тазим менен ийилген, гүл жигиттин кызы менмин Гүлфиза. Салам айтып баарыңызга ийилген. Улуулардын алдында тазим кылып, жалпыңызга ийилип салам берем. Сактуулап ата баба элимден, баштасамбы анда сөздүн негизин, аттадымда ак бузоо сахнанын, тазим кылып мен башымды ийемин. Бир сенде кара суум жаштык торум, ойнодум издер калып балалыктан, өттү күндөр мектептеги кандай сонун. Мелдештин жүрүшүндө катышуучулар өзгөчө даярдык менен келишкенин далилдеп, кыргыз кыздарынын акылдуулугун, чечкиндүүлүгүн, назиктигин жана сулуулугун сахнада көрүүчүлөргө даңазалашты. Жыйынтыгында калыстар тобунун чечимине ылайык 3-чү орунду Кыргыз Россия факультетинин студенти Акылбек кызы Нестан Дарежан, 2-чи орунду математика жана компьютердик технологиялар факультетинин студенти Ашырали кызы Калинса жана колледждин студенти Алмаматова Айтурган ээлешип, баалуу белектер жана диплом менен сыйланышты. Ал эми баш байгени гуманитардык факультетинин студенти Кадырова Роза багындырып, ОГП периси 2019 наамы, диплом жана белектер менен сыйланып, сынактын жеңүүчүсү аталды. Сахна артында кыйынчылык жок. Анткени мен колдогон досторум, бир туугандарым бар. Мында күчтүү катышуучулар даярданып келген. Мен дагы толкундоодум өзгөчө болуп турган учурда азыркы акыркы шартыбызды аткарып чыктык. Жыйынтыгында окуу жайдын ректору Бекмурза Зулуев сөз сүйлөп, калыстык кызматта аткарышкан белгилүү маданият кызматкерлерине өз ыраазычылыгын билдирип, сынактын ар бир катышуучусуна окуу жылдын жыйынтыгы менен мыкты студенттер үчүн институт тарабынан уюштурулуучу Тажикстанга боло турган саякатка жолдомо тапшырды. Кошуна өлкөлөрдөгү өнүгүүнү, ийгиликтерди, жетишкендиктерди көрүп келет деген ойдомун. Дагы бир жолу сыйлыгыңар кут болсун. Дайыма ушундай бир эле ушу сулуулукта эмес, билимде дагы, активдүүлүктө дагы дайыма алдыңкы болуп жүрүшүңүзгө мен тилектешмин. Бүгүнкү күндүн заманы менен илгерки күндүн заманын баарында шайкелиштирип, биздин түзүлгөн суроолорубуз ошол аял кишилерге, кыздарга тиешелүү суроолор болчу. Ошолордун баардыгына так жооп бергендик бул өтө өзгөчөлөнүп турат. Себеби дегенде бүгүнкү 21-кылымдын кыздары мындай
ар тараптуу болуп өнүгүп жаткандыгын бүгүн биздин кыздарыбыз далилдеп бере алышты. Белгилей кетсек, бул иш-чара студенттердин окуудан тышкаркы чыгармачылыгын өнүктүрүү жана ар тараптуу калыптандыруу жана таланттуу жаштарга дем күч берип, аларды эл алдына алып чыгуу максатында институттун тарбия иштери боюнча ректордун жардамчысы жана жаштар комитети тарабынан жыл сайын өткөрүлүп келет. Кулпунай Мамасалиева, Эмир Мырзали уулу, Мурас телестудиясы. ОГПнин 3-чү курсунун студенти Чапкын уулу Кошой спорттун комбат джиу-джитсу түрү боюнча Азия биринчилигин багындырды. Спортчунун алгылыктуу эмгектери тууралуу кененирээк кийинки материалда баяндалат. Bunun артында канчалаган менеттер, канчалаган тер төгүлөр болот. Кыргызстан чемпионатында джиу-джитсу комбат боюнча отбор болгон. Ошол биринчи месттен алып, Азияга отбор алгам. Кызыл бурчтан Уланбек Жалилов болсо, көк бурчтан Кошой Чапкын уулу. Бишкек шаарында Кыргыз Республикасынын Джиу-джитсу федерациясы тарабынан уюштурулган спорттун комбат джиу-джитсу түрү боюнча 4-чү Азия биринчилигине ОГПнин 3-чү курсунун студенти Чапкын уулу Кошой катышып, биринчи орунду камсыздады. Аталган мелдешке 10дон ашуун мамлекеттен спортчулар катышып, анда ОГП спорт клубунан чыккан Чапкын уулу Кошой 70 кг салмактагы категорияда урушуп, өз атааңдаштарын жеңүү менен чемпиондук курду багындырды. ВЭФ организациясында 2 бой өткөздүм. Бирөөсү былтыр өткөзгөнмүн, бирөөсүн жакында март айларында өткөздүм. Менин маштыруучум Маткеримов Нурбек. Мен келгенден бери ошол агайым карап, мага кандай муктаждык болсо ошол өзүмүн агам катары көрөм. Каржылап келген ушул өзүмдүн ата-энем, бир туугандарым, анан ошол айтып кеткендей эле тренерим Маткеримов Нурбек агайым, Ош гуманитар педагогикалык институтунун жалпы жамааты десем болот. Зулуев Бек мырза, ректорубуз, досторум ошол каржылап келе жатышат. Белгилей кетсек, Чапкын уулу Кошой спорттун эрежесиз уруш жана комбат джиу-джитсу түрлөрү боюнча мелдештерде өз күчүн сынап келет. Ал арада шаардык, республикалык жана эл аралык деңгээлдеги мелдештерде ийгилик жаратып, окуу жайдын спорт жаатында өнүгүшүнө салым кошууда. Ошондой эле акыркы өткөн Азия биринчилигиндеги ийгилигинин натыйжасында Украинада өтүүчү дүйнөлүк мелдешке катышууга жолдомо алды. Эскерте кетсек, Кошой машыккан ОГП спорт клубунда боевой самбо, кикбокс жана эрежесиз уруш деп аталган спорттун 3 түрү боюнча 30дан ашуун спортчулар машыгып келүүдө. Аларды спорттун чебери ОГПнин Дене тарбия кафедрасынын окутуучусу Нурбек Маткаримов жетектеп, Кошой сыяктуу бир топ мыкты спортчуларды даярдап чыгарууда. Кулпунай Мамасалиева, Эмир Мырзали уулу, Мурас телестудиясы. Институтта ааламдашуу шартындагы билим берүүнүн, тарбиялоонун абалы жана өнүгүү тенденциялары аттуу 10-чу эл аралык илимий практикалык симпозиум болуп өттү. Иш-чара тууралуу кененирээк алдыдагы материалда. Симпозиум 2019 жыл региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылына карата Кыргыз билим берүү академиясы, ыйык ата журт коомдук жаштар фонду жана Ош гуманитардык педагогикалык институту тарабынан ааламдашуу шартында билим берүүдө балдарды тарбиялоо жана билим берүүдөгү көйгөйлөрдү чечүү, учурдагы жетишкендиктерди жана маселелерди талкуулоо максатында уюштурулду. Кыргызстандын ушу 7 областынан өзгөчө биздин алыскы Казакстан өлкөсүнөн келген, кошуна Өзбекстан өлкөсүнөн келген биздин ардактуу меймандарыбыз ушул жерге келип, ушул биргеликте биздин билим берүүдөгү көйгөйлөрүбүз окшош деп ойлойм, максаттарыбыз дагы бир деп ойлойм. Иш-чара расмий түрдө окуу жайдын жыйындар залында ачылып, анда Кыргыз билим берүү академиясынын президенти Алмазбек Токтомамбетов, Ош гуманитардык педагогикалык институтунун ректору Бекморза Зулуев жана ыйык ата журт коомдук жаштар фондунун башкы директору Акынбек Эргешев сөзгө чыгышып, чет өлкөдөн келген конокторго, катышуучуларга уюштуруу тобунун атынан ыраазычылык билдирүү менен иш-чаранын жүрүшүнө ийгиликтерди каалап өтүштү. Ыйык ата журт коомдук фондунун ОГПнин Кыргыз билим берүү академиясынын ал аткарып жаткан иши эң зарыл, кымбат жана улуу иш. Анткени ушул бардык бүгүнкү күндөгү көйгөйлөргө жети дубандын чыган педагогдор, окумуштуулардын башыны бириктирип,
жаңы деңгээлге билим тарбия берүүнү алып чыгуунун үстүнөн иштеп атат. Аталган илимий самалка АКШнын, Австралиянын, Казакстандын, Түркиянын жана Өзбекстандын илим тармагынын өкүлдөрү, ошондой эле Кыргызстандагы эл аралык жождордон, мектептерден мугалимдер катышышты. Андан соң пленардык жыйын башталып, катышуучулар чет өлкөдөн келген жана элет жергесинен чыккан мыкты педагогдордун кызыктуу, маанилүү баяндамаларына күбө болушту. Ол кезде 3 жыл мурда келдим эле. Азыр келип атканда өткөнчөлүк аябай чоң, жаңылануу, жаңыруу багытында иштер жакшы экен. Биз баягы тандап атканда дагы, сүйлөшүп атканда ушундай сөз болгон, кайсы жогорку окуу жайы, кайсы уюм ушул мындай бир жаңылыкка багыт коюп аткан болсо, ошону тандайлы деп анан логопедтерди тандаганбыз. Кыргызстан и вашей стране очень повезло. Очень повезло, что есть вот такие взрослые, как вы, есть такой фонд, как ЕТИК Атажурт, который так заботится на их образование. Иш-чара өз эрежесине ылайык 12 багыт боюнча секциялык иштерде уланып, кийинки бөлүгүндө симпозиумга катышкан белгилүү педагогдор тарабынан аймактардан келген мугалимдерге окутуунун методикасы боюнча мастер-класс тренингдер өткөрүлдү. Бул кесипти таңазалай билсек, көптөгөн жаштарды тарта билсек деген сөздөр козголду. Ошол эле учурда мугалим дагы өзүнүн жумушун эң мыкты аткарса, анан Кыргызстанда билим берүү аркылуу баардыгыбыз ушу мугалимдер пикир алышып, бири-бирибизге жөлөк болсок, анан коомдо ушул алдыга жылуу болот эле деген пикирлер айтылды. Симпозиум өзүнүн актуалдуулугу менен жогорку деңгээлде өтүп, баарыбызга жагымдуу маанай тартуулады. Анткени аталган самалыкта өлкөнүн билим берүү тармагындагы көйгөйлөрдү чечүүгө жан үрөгөн чыныгы мугалимдер менен маектешип кубанып отурабыз. Үйрөнүү процессинде окуучу үчүн эң маанилүү каражат бул мугалим болуп эсептелет эмеспи? Демек бул иш-чарада сапаттуу мугалимдерди даярдоо, Кыргызстандын билим берүүсүн өнүктүрүү жаатында таасирдүү талкуулар, пикир алмашуулар жүрдү. Симпозиум салтанаттуу түрдө жыйынтыкталып, анда мыкты баяндама жасаган илим изилдөөчүлөргө уюштуруу тобу тарабынан сертификаттар тапшырылды. Айтилия Жамгырбек кызы, Эмир Мырзали уулу, Мурас телестудиясы. Окуу жайда тил илими баарыбыз үчүн деген аталышта илимий конференция болуп өттү. Жолугушууда кыргыз тилинин бүгүнкү күндөгү орду тууралуу сөз болуп, иш-чарага окутуучулар жамааты жана илимге кызыккан студенттер катышышты. Жолугушуу тууралуу кененирээк кийинки сюжетте баяндалат. Аталган конференция учурда тил үйрөнүп, аны өздөштүрүүнүн коомчулуктагы орду жана кыргыз тилинин бүгүнкү күндөгү абалы тууралуу бир топ маселелерди чечүү максатында институттун Кыргыз-Россия факультети тарабынан уюштурулду. Буга ОГПнин илимий иштери боюнча проректору Элмурат Обдунов, факультеттин деканы Шамир Мондошов баштаган факультеттин эмгек жамааты жана студенттер катышышты. Иш-чарага институттун бардык факультеттеринен илим изилдөөгө кызыктары болгон студенттер чогулуп, көтөрүлгөн теманын алкагында бир нече макалалар окулду. Илимий самалыктын жүрүшүндө алгач пленардык жыйын болуп, мында мыкты деп табылган макалаларды жазган студенттер өз изилдөөлөрүн коргоо менен көрүүчүлөрдүн суроолоруна жооп берип өтүштү. Жана конференциянын жыйынтыгында аларга уюштуруу тобу тарабынан сыйлыктар тапшырылды. Окуу жайдын студенттери 16-19 апрель күндөрү Россиянын Екатеринбург шаарынын Урал педагогикалык университетинде бүткүл орусиялык студенттер ортосунда өткөн предметтик олимпиадага конок катышуучу катары Кыргызстандан ОГПнин Азия-Юг студенттик командасы катышып, 3-орунду камсыздап келишти. Аталган билим таймашка ОГПнин студенттери психопедагогикалык билим берүү багытында катышып, мында алгач окуу жайды даңазалашып, андан соң тайпа менен жана жеке билимдерин сыноо аркылуу бол ийгиликти багынтышкан. Жеке жарыштар болгон учурда көбүрөөк таасир алдым десем болот. Себеби кээде бизде козголбогон темалар ал жакта уже кадимки көрүнүш катары саналат экен. Себеби бизде религия башкача, аларда уже жашыш жок да, баары эркин, баары оюндагысын сүйлөйт. Олимпиаданын жыйынтыгында ОГПнин студенттеринен түзүлгөн Азия-Юг командасы 15 окуу жайдын ичинен 3-орунга татып, психологиялык көйгөйлөрдү жаштар арасында системалык түрдө чечүү деген аталышта номинациянын жеңүүчүлөрү аталышты. Иш-чаранын жыйынтыгында өзгөчө даярдыкта катышкандыгы үчүн команда мүчөлөрү Шүкүрали кызы Алтынай, Сатвалдыева Лола, Шайбек кызы Наргиза жана команданы жетектеп барган ОГПнин музыкалык билим берүү жана психология кафедрасынын доценти Барно Абдулхамидова уюштуруу тобу тарабынан атайын сыйлыктар, алкыш, баракча жана белектер менен сыйланышты.
Ош шаарында өткөн түштүк аймагындагы жогорку окуу жайлардын арасында 40 жаштан жогорку курактагы окутуучу айымдардын волейбол боюнча мелдеште ОГПнин командасы 2-нчи орунду камсыздашты. Аталган спорттук мелдеш буга чейин Оштогу жогорку окуу жайларда кезектешүү менен өткөрүлүп, бул жолку оюн Ош мамлекеттик университетинде окуу жайдын 80 жылдыгына карата уюштурулду. Мелдешке Ош жана Жалал Абад аймактарындагы жогорку окуу жайлардан командалар катышып, жыйынтыгында 3-нчи орунду Жалал Абадтан келген экономикалык университет, 2-нчи орунду Ош гуманитардык педагогикалык институтунун командасы, ал эми башкы 1-нчи орунду Ош технологиялык университетинин командасы багындырды. 40 жаштан жогору ойнош деле өтө оңой эмес экен. Биздин команда эң аксакал команда десек болот. Биз 40 жаш эмес 50 жашка жакындап калган баардык команданын аялдары. Эми дагы 50 жаштан кийин 50 жаш командасы десек да болгудай. Жеңишке ээ болгон командалар жана мелдеш учурунда өзгөчө оюн көрсөткөн мыкты оюнчулар уюштуруу тобу тарабынан диплом, акчалай сыйлык жана белектер менен сыйланышты. Бүгүнкү оюнга Жалал Абадтан да келишти. Негизи республикалык деңгээлге чыгаруу максатыбыз бар. Эскерте кетсек, иш-чара жогорку кеңештин вице-спикери Аида Касмалиеванын демилгеси менен Ош шаардык аялдар кеңеши жана Кыргыз Республикасынын волейбол федерациясынын Оштогу бөлүмүнүн колдоосу астында Денис Ак аял, Денис Ак улут деген аталышта салт катары өткөрүлүп келе жатат. Окуу жай тарабынан даярдалган акыркы жаңылыктар топтому мына ушулардан турду. Ушул жана башка кабарлар тууралуу сиздер ОГП Чекит KG сайт аркылуу маалымат алып, кабардар болуп турсаңыздар болот. Мен сиздер менен коштошом. Кайрадан эфир аркылуу амандыкта жүзгөрүшөлү. ОГПнин колледжи жан дүйнөсү таза, келечекке ишенимдүү караган жаштардын билим ордосу. Кыргызстандын орто мектептерине педагог адистерди даярдоонун түптүү устаканасы болгон Ош гуманитардык педагогикалык институтунун колледжинин тарыхы 1925 жылдан башталат. 1996 жылы октябрда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 470 чечими менен Ош жогорку колледж болуп аталган. 2002 жылы майда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 316 чечими менен Ош гуманитардык педагогикалык институту статусун алды. Педагогикалык багытта адистиктердин ачылышына байланыштуу 2004 жылы 30 августта номер 110 ректордун буйругу менен педагогикалык колледж деп аталды. Колледжде жалпысынан 6 кафедра иш алып барат. Алар башталгыч класстын педагогикасы жана мамлекеттик тил кафедрасы, мектепке чейинки педагогика жана жекече усулдар кафедрасы, диний тарбия жана табигый илимдер кафедрасы, информатика жана математика кафедрасы, дүйнөлүк тилдер кафедрасы, экономика жана социалдык иштер кафедрасы. Анын ичинен бир Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, 23 билим берүүнүн мыктысы, 5 илимдин кандидаты, 56 окутуучу жана 3 аспирант жана 25 магистр эмгектенет. Азыркы мезгилде окуу жайда төмөнкү 6 адистик боюнча адистик даярдалууда. Башталгыч класстарда окутуу, мектепке чейинки билим берүү, диний тарбия, финансы тармактар боюнча, компьютердик системалар жана комплекстер тармактар боюнча, социалдык иш. Окуу процесси электрондук башкарууга өткөрүлүп, студенттердин билимин баалоо сынактары АВН электрондук программасы аркылуу жүргүзүлөт. Окуу процессинин эффективдүүлүгүн жогорулатуу жана студенттердин коопсуздугун көзөмөлдөө максатында окуу имараттардын кааналарына жана студенттик жатаканага видео көзөмөл орнотулган. Колледжде студенттер үчүн заман талабына жооп берген окуу корпусу, 650 орундуу студенттик жатакана, жогорку ылдамдыктагы интернет менен жабдылган 4 компьютердик зал, 2 виртуалдык лаборатория,
100 компьютерден турган 2 электрондук китепкана, 40 компьютер менен толукталган дистанттык билим берүү жана тестирлөө борбору, интерактивдүү доскалар менен жабдылган 15 лекциялык зал, 150 орундуу 3 окуу залы, китепкана, 2 спорттук, 1 гимнастикалык, 1 күрөш залы жана студенттик ашкана кызмат көрсөтөт. Соңку жылдарда окуу жайдын жетекчилиги тарабынан спорт тармагына өзгөчө көңүл бурулуп, спортчулар үчүн болгон мүмкүнчүлүктөр, шарттар түзүлдү. Мунун алкагында көптөгөн студенттер шаардык, республикалык жана эл аралык мелдештерде спорттун бир нече түрлөрү боюнча ийгилик жаратуу менен коллежде дүйнөгө таанытып келүүдө. Атап айтсак, Алымов Талас Өзбекстанда өткөн спорттун пинчак сила түрү боюнча Азиянын биринчилигинде алдыңкы орунду багындырып келди. Жыл сайын мамлекеттик тил күнүнө карата шаардык, облустук деңгээлде коллеждин мугалимдери жана студенттери тарабынан иш-чаралар уюштурулуп келет. Ар жыл Ош шаарындагы карыялар үйүнө, мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын борборуна, номер 12 көмөкчү балдар мектебине студенттер менен биргеликте материалдык жана моралдык жактан жардам көрсөтүп турат. Колледжде жыл сайын жашылдандыруу иштери жүргүзүлүп, студенттер үчүн таштандыдан пайдага деген иш-чара, спеццентр менен жолугушуулар тынымсыз өткөрүлөт. Жаз айында өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен биргеликте коопсуздук эрежелери боюнча студенттерге маалымат берилип, жарандык коргоо боюнча көрсөтмөлөр өткөрүлөт. Студенттердин окуудан тышкаркы чыгармачылыгын өркүндөтүү, ар тараптуу калыптандыруу жана улуттук маданиятты жайылтуу максатында Студкейджи газетасы, Мурас телестудиясы, Чолпон бейчилер тобу, Кербес комузчулар тобу, Жаратман чыгармачылык борбору жана студенттик өзүн өзү башкаруу уюму катары жаштар комитети алгылыктуу иштерди жүргүзүүдө. Өз ишин мыкты аткарган жаш окутуучулар жана окуу, илим, спорт, маданият жаатында ийгилик жараткан алдыңкы студенттер Өзбекстандын Самарканд, Ташкент жана Андижан шаарларына саякатка жөнөтүлдү. Мындан тышкары колдоого муктаж болгон жана эң мыкты окуган 10 студентке жеке ишкерлер тарабынан ай сайын 1000 сомдон стипендия берилип келет. Мындай саамалык жыл сайын салтка айланып, студенттерге мотивация берип, чыгармачылык менен окууга болгон кызыгуусун арттырууда. ОГП кызматташтыктан интеграциялык биримдикке. Учурда колледж төмөнкү бир топ алыскы жана жакынкы окуу жайлар жана эл аралык уюмдар менен педагогикалык кызматташууну жүргүзүп келүүдө. Ишеналы Абаев атындагы Кыргыз Улуттук университетинин педагогикалык колледжи, Батки мамлекеттик университетинин колледжи, Жалал Абад мамлекеттик университетинин педагогикалык колледжи, Нарын мамлекеттик университетинин колледжи, Талас мамлекеттик университетинин колледжи, Ысык-Көл мамлекеттик университетинин колледжи, Ош мамлекеттик университетинин индустриялык колледжи, Кыргыз-Өзбек университетинин социалдык колледжи, Ош технологиялык университетинин технологиялык колледжи, ЮОЗ оф Ош коомдук бирикмеси, Агахан фонду, ЮНЕСОФ, ЮСАИД, Тынчтык корпусу, Германия эл аралык кызматташтык уюму. Колледж жалындуу жаштардын билим ордосу. Бүгүнкү биздин аракет эртеңки жаркын келечек.